Алла Таалам барыбызды Рамазан айга ден соолукта, амандыкта, ыйманда жеткирсин. Алла Таалам барыбызга куттуу, улуу, берекелүү Рамазан айынын жакшылыктарын насип кылсын. Рамазан айда Кур'ан-ы Карим түшкөн. Кур'ан-ы Карим Алланын акыркы китеби, жараткан Алла Тааланын каалоосу, Алланын сөзү. Алла Таала кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга жолдомо кылып берген. Жашоонун туура өткөрүүнүн жолдомосу. Бардык илим Кур'ан-ы Каримде. Кур'ан-ы Карим акыйкат китеп, берекелүү китеп, нурлуу китеп, адамды оңдой турган, адамды нурлай турган, берекелүү кыла турган китеп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга түшкөн адамзаттын мырзасы, ааламдын райымы, бардык пайгамбарлардын имамы, бардык таквалардын имамы, эң билимдүү, эң даанышман, эң райымдуу инсан, эң жоомарт инсан, эң баатыр инсан, пайгамбарыбыздын эң таза жүрөгүнө түшкөн. Пайгамбарыбыз 23 жыл Кур'ан-ы Каримди окуду, түшүндүрдү, чечмеледи, баяндады, жеткирди. Кур'ан-ы Карим менен сахабаларды тарбиялады. Эркектеринде, аялдарында, байларында, кембагал, кулдарындагы, жаштарын, карыяларын 23 жыл Кур'ан-ы Каримдин нуру менен нурланышты булар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Кур'анды чечмелеп, баяндап, данышмандыктарын баяндап, ушу белгилүү альхамдулилля баяндап бергенден сахабалар кандай улуу даражага жетишти туганда. Ошо Кур'ан-ы Карим мынакей бүгүнкү колубузда дагы ошол Кур'ан. Башка эмес, ошол Кур'ан. Пайгамбарга түшкөн Кур'ан. Кылымдан кылым карытып, муундан муунга өтүп, Алла субханаху ва таала бизге ушундай белек кылып берди. Куранды карманган эч качан адашпайт. Кур'ан-ы Каримде менен адам баласы даражасы көтөрүлөт. Куранга көңүл буруп амал кылган адамды Алла тарыхта кор кылган эмес. Өзү айтып атат Алла Таала: "Ва атасиму бихаблиллахи жамиа". Силер барыңар Алла Тааланын арканы, мындайча айтканда Кур'анын бекем кармагыла. Вала тафаррaqu, бөлүнүп жарылбагыла. Кур'андын насаатын угуңуз, Кур'андын чакырыгын угуңуз. Адам баласынан Алла эмнени каалап атат, Кур'ан ошону айтат. Алла Таала сизден, менен, бүткүл инсанияттан эмнени каалап атат? Жаратуучу Алла, өмүр берүүчү Алла, өң, түз, ырыскы бардыгын берүүчү Алла бизден эмнени каалап атат? Биз кандай болушубуз керек өзү? Бизди кандай болгонубузду Алла Таала көргөндү каалап атат. Биз кандай жашаганыбызды Алла Таала каалап атат? Кур'ан. Жараткан Алла Таала бизге чейинки болгон коомдорду айтты. Азыркы болгон, кыямат күнү боло турган бардык абалды, бардык учурду өзүнө камтып албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бунун бардыгын чечмелеп берди. Эми Алланын тарабынан китеп түшпөйт. Куранга чейин китептер түшкөн. Таврат Муса пайгамбарга түшкөн, Забур Дауд пайгамбарга түшкөн, Инжил Иса пайгамбарга түшкөн. Алла Тааланын улуу пайгамбарлары, улул азымдар, жөнөкөй пайгамбарлар эмес. Китеп түшкөн пайгамбарлар, баракчалар түшкөн пайгамбарларга Алланын тарабынан Алла Таала адам баласына жолдомо бериш үчүн жөн эле китептерди, баракчаларды түшүрүп койгон жок. Амал түрүндө көрсөтө турган инсандарды дагы жаратып туруп үлгү кылып жиберди. Ошол инсандар асыл зат, руханияты күчтүү инсандар. Алар пайгамбарлар. Эң акылдуулар, эң тазалар. Коомго үлгү боло турган пайгамбарлар болот. Пайгамбарларды Алла тандайт. Алла тарбиялайт. Пайгамбарларга Алла Таала акылдуулук, данышмандыкты Алла берет.
Муса пайгамбарды караңыз. Фираун деген залым, эмне деген жырткычка келди. Айтты Фираун. Акыйкатка чакырды, Аллага чакырды. Болсо Фираундун үйүндө чоңойгон. Муса пайгамбар 30 жыл Фираундун үйүндө чоңойгон. Төрөлгөндөн тартып 30 жашка чейин Фираундун үйүндө чоңойгон. 30 жылдан кийин анан качкан Мадиянга, Мисирде Мадиянга. Ал жерде Аллахумма салли аля Мухаммад. Шуайб алейхиссалам, Шуайб пайгамбардын кызына үйлөнүп, анын кызматында болуп 10 жыл кайра келип, анан кийин Алла Таалам Таурат түшүрүп, мына ошо Тауратты Алланын улуу китебин жеткирди. Улуу китебине чакырды. Кабыл албай койгон Фираун эмне болуп бүттү акыбети? Кабыл алгандар кандай нурга, кандай бактылыкка жетти? Дауд алейхиссалам, Дауд пайгамбар бадыша да болгон, пайгамбар да болгон. Ага Забур китебин, Забурду окуганда учуп бараткан канаттуулар токтоп калат экен, уча албай. Ушунчалык үнү кооз, угумдуу, өтө чырайлуу үн Дауд пайгамбар окуганда. Бир эле кезде кандай бадыша, бир эле кезде пайгамбар. Дауд пайгамбар. Иса пайгамбарга Инжил түшүрдү. Иса пайгамбар жөнөкөй эмес, Алланын кудурети менен жаралган, атасыз жаралган эне Мариям энебиз кандай таква аял эле. Кур'ан-ы Карим Мариям энебиз тууралуу Мариям деген сүрөт түшүрдү. Иса пайгамбарды, Муса пайгамбарды, Дауд пайгамбарды Кур'анда кандай зикир кылды. Алланын кандай сүйкүмдүү, шүгүр кылуучу бенделер эле. Алланы зикир кылуучу бенделер эле. Жөнөкөй эмес булар жол баштаган, Кудайдын аманатын түшүндүргөн. Ахирет бар, бейиш бар, дозок бар. Оңолгула, кутурбагыла, Аллага шүгүрлүк кылгыла. Сыноо келип калса сабырдуулук, каниет болсун деп Алланын ибадатына чакырышты. Орозо туткула, зекет бергиле, намаз окугула. Алардын өкүмдөрү кичине башкачараак болчу. Иса пайгамбар аларды чакырды Бани Исраилди оңолууга. Жала жабышты. Сен зынадан туулдуң деди, алиязу билля. Өлтүрөбүз деп чыкты. Сен Муса пайгамбардын шариятына каршы чыгып атасың деп, сен кайсы китепти алып келдиң деп Алла субханаху ва таала залымдардын колунан өзү куткарды. Тирүүлөй асманга көтөрүп кетти Иса пайгамбарды. Иса пайгамбардын ушу сахабаларынан хавари деп коет. Ошолордун бирөөсүн өлтүрүп, анан булар распятие кылып, даргага асып, мына биз Иса пайгамбарды өлтүрдүк деп адашты. Бирок Иса пайгамбарды өлтүргөн жок, Алла көтөрүп кетти дейт. Кыяматка жакын түшөт. Кыяматтын улуу белгилеринин бири Иса пайгамбардын келүүсү, түшүүсү. Келип Даджалды өлтүрөт. Кур'андын өкүмүн жүргүзөт. Иса пайгамбар көтөрүлүп кеткенден бери Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын ортосу 570 жыл, кээ бир риваяттарда 600 жылга чейин айтылат. Жахилияттын доору. Эч бир пайгамбар келген жок ушу доордо. 6 кылым. Бир дагы пайгамбар түшкөн жок. Караңгылыктын туу чокусуна жетти. Ташбоордук туу чокусуна жетти. Шайтандык туу чокусуна жетти. Адашуу жада калса ушу ыйык Меккеде, Каабада дагы бут сөлөкөттөр, ошолордун бардыгы орноп калды. Ошолорго ибадат кыла башташты. Арабтар ширкке кирип, мушрик болуп, Алланы унутуп, ушундай ааламды караңгылык каптаганда Алла Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жиберди деді. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга нурлуу китепти берип, Кур'анды берип жиберди. Адамдарды караңгылыктардан чыгаргын жарыктыкка деп. Караңгы ишеним, караңгы мүнөз, караңгы пейил, караңгы кыял жорук, караңгы көз караш, караңгы жүрүш турушун бардыгы караңгы. Зулумдуктун үстүнө зулумдук. Ошондон пайгамбарыбыз Кур'андын нуруна чакырды, Кур'андын нуруна чакырды. Ширктен таухидке, куфурдан иманга, надандыктан илимге, ташбоордуктан боорукерликке, караңгылыктан жарыкка чакырды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Болсо Меккеде кандай адамдар жегич болуп калган эле. Согуш башталса токтобой турган, кордук,
айтпаңыз. Ушунчалык аял затына кордукту айтпаңыз. Күчтүүлөр алсыларды жөнү жеп коет эле. Адамдарды кул кылып, барды көпчүлүк азчылыкты жеп коет эле. Жаш кыздарды, төрөлгөн кыздарды тирүүлөй көмө турган доорго жетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип, ушулардын бардыгын, Аллаху акбар, ааламдагы караңгылыкты жойду да. 124 миң азы көп сахабаны тарбия кылды. Кантип тарбия кылды? Куран менен тарбия кылды. Куран менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тарбия кылды сахабаларды. Алла аяттарды түшүрө берди. Пайгамбарыбыз аяттарды даават кылып жеткире берди. Аят менен Алла субханаху ва тааля чакыра берди. Жүрөктөн бардык ишенимдерди чакырып, бир Алла ааламдын жаратуучусу, кожоюну Алла таалага болгон ишенимди жүрөккө отургузушту. Бул ааламды ким башкарат экен, ошону таанытты. Бул аалам кимдики экен, ошону таанытты. Инсанды кандай жаралып, эмне болгону бардык илимди Алла таала Куранга коюп койду. Ана ошол жырткыч болгон мушриктердин балдары менмин деген сахаба болуп чыкты бүткүл ааламга. Ташбоорлор кандай ырайымдуу болуп чыкты. Башка бирөөлөрдүн жашоосун курбандык чалат эле. Өзүнүн жашоосун курбандык чалганга таяр болуп чыгышты. Бүткүл ааламга мына ошолор динди жеткирди тугандар. Кантип кайсы динди? Мына Куранды жеткирди туган. Ошо Кур'ани Карим биздин алдыбызда бүгүнкү күнү. Ошон үчүн Куранды бекем кармайлы. Куранды пайгамбарыбыз кандай түшүндүрсө, ошондой түшүнөйлү. Пайгамбарыбыз кандай чакырса, чакырыгына хоп, лаббай деп бергенин алып, карманып, тыйгандан тыйылып, Алла өзү буйрук берип атат. Вама атаакумур расулу фахудуху вама нахакум анху фантаху. Эмне нерсени пайгамбар Мухаммад алейхиссалам берсе, ошону алгыла. Мына ошону кармагыла. Ошону кармагыла. Пайгамбар берген нерсени кармагыла. Пайгамбар берген нерсени алгыла. Пайгамбар сизге дүние карматпайт. Динар, дирхам карматпайт, сизге элим карматат мына. Алланы тааный турган, ак караны ажырата турган, адал арамды ажырата турган, Алланын акысы, Алланын укугу, пенделердин укугу, бейишке бара турган жолду карматат сизге. Дозоктон сактана турган жолду карматат сизге. Сизге баалуулукту карматат, сабырдуулуктун баалуулугу, шүгүрчүлүктүн баалуулугу, каниеттин баалуулугу, адамгерчиликтин, кичпейилдиктин баалуулугун карматат сизге берет. Сизге бейиштин ачкычын берет. Кармаңыз ошону сиз. Атак иншалла дүние эмне? Дүние колдон кири. Бүгүн бар, эртеге жок, кала турган. Барды кете турган. Сиз менен дайыма боло турган мына нерсени берет сизге. Руханияттагы, жисманияттагы бардыгынан баалуулуктарын туу чокусу. Эмнеден тыйса, ошодон тыйылгыла деди Алла Таала. Пайгамбарга Алла Таала ушундай илим берген, ушунча көрөгөчтүк берген, ушунча даанышмандык берген. Бир дагы адам затына андай берген эмес. Ушунчалык пайгамбарыбызга Алла акыл берген. Андай акылды бир дагы адамга, бүткүл дүйнөнүдөгү адамды бириктирсең андай акыл берилген эмес. Ушундай акылдуу пайгамбардын бергенин албасак, тыйгандан тыйылбасак, анда биз кайка барабыз? Өзүбүздүн бутубузга балта чапкан. Пайгамбарыбыз дүйнөнүн да ахиретти да көрүп турган. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын бергенин алайлы тугандар. Бул Алланын буйругу. Вама атаакумур расул фахудуху. Алгыла ошону кармангыла деп атат. Пайгамбар бергенде. Вама нахакум анху. Эмнеден пайгамбар тыйса, фантаху. Ошодон токтогула. Ошодон тыйылгыла. Өзүңөргө жагабы, жакпайбы? Аны токтогула дейт мына. Пайгамбарыбыз айтты, мынакей Табарак сүрөсүн күн сайын окугула. Ким күн сайын окуп турса, кабырдын азабынан бул сактайт. Кабырдын азабынан коргойт. Мани адеп коет эле, дафи адеп коет эле. Мүлк сүрөсүн кабырдын азабынан тосо турган сүрө экен бул. 30 эле аят. Ошон үчүн иншалла күн сайын окуп жүрөйлү. Өткөнкү сабактарда айттык эле, бүгүн мына уландысы Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Ва якулуна мата хадал ва'ду ин кунтум садиqin. Мына Табарак сүрөсүндөгү аят жана алар айтышат. Кимдер? Капырлар, мушриктер, Аллага ишенбеген, тоңмоюн, күнөөдөгү өжөрлүк кылгандар. Булар айтышат экен. Мата хадал ва'д. Качан бул убадаңар? Силер Алланын алдына тирилесиңер, кыямат күн болот деп атасыңар, бейиш дозок бар дейсиңер, эсеп китеп бар дейсиңер,
рахат, азап бар дейсіңер, ошол качан өзү? Качан болот дейтилер? Бул айтканы шылдыңдап айтышатын. Жөн эле качан болот деген суроо эмес. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ дегени булар истинза, мындайча айтканда шылдыңдап, үстүнө маскарлап пайгамбарыбызга айтат эле. Ин кунтум садикин, эгерде силер чынчыл болсоңор, эй Мухаммад, сен жана сен менен бирге ыйман келтиргендер. Эгерде силер чын болсоңор, бул убадаңар качан болот өзү? Кыямат эле болот дейсиңер. Кыяматта Алланын алдына турасыңар, ар бир кылган амалыңарга, сүйлөгөн сөзүңөргө жооп бересиңер дейсиңер. Эсеп китеп болот, тараза деп айтып атасыңар. Бейиш, дозок дейсиңер. Өзү качан болот ошол дейт мына. Ошо айтып аткан убадаңар качан болот өзү? Эгерде силер чынчыл болсоңор айткылачы дейт. Аяттын мынакей мазмуну мындай айтылгандар. Алла Таала айтты: "Кул иннамал илму индаллах." Эй Мухаммад, айтып кой аларга. Акылсыздарга айтып кой. Бунун илими качан боло турганын илими тайыны бул Алланын алдында. Алла билет буну. Качан болот экенин жараткан Алла гана билет. Алладан башканы эч ким билбейт. Кыяматтын качан болоорун. Алла Таала пайгамбарыбызга айттырып атат, өзүнүн тили менен, берекелүү тилиң менен айтып кой. Бунун илими мен билбейм. Иннама тек гана индалла, иннамал илму индалла, Алланын алдында гана дейт. Мен нени? Ва иннама ана надирун мубин. Мен тек гана коркутамын Алланын азабынан. Эгерде силер ушул арам ишиңерди таштап алсаңар, ушул ширк куфуруңду таштап алсаңар, мен силерди Алланын жанчыдагыс азабы бар. Ошодон коркутамын. Мубин бардыгын ачык, айкын баян кылуучумун мен. Менин ишим Алланын азабынан коркутуу. Менин ишим ачык, айкын баяндоо. Мына жол, бейиштин жолу ачык, айкын баяндап берем. Дозоктун жолун ачык, айкын баяндап берем. Менин ишим ушул. Ал эми кыяматтын илими силер сурап аткан качан болот деген, ал Алланын алдында. Аны Алладан башка эч ким билбейт. Бир дагы жакын периште, бир дагы улуу пайгамбар бунун илимин Алла Таала өзүнүн алдына гана койгон. Качан болору, кайсы күн, кайсы саатта, кайсы жылы, кайсы айда, түнүбү, күндүзүбү Алла өзү билет. Кыямат качан болорун. Алла Таала пайгамбарыбызга туугандар, кээ бир адамдар айтат да мынакей. Кыямат күндү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям билет депчи, туугандар андай дебеш керек. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала өзү ачык айттырып атса. Айтып кой, эй пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Кул иннамал илму индаллах. Бунун илими кыямат качан болорун Алланын алдында гана. Мен тууралуу айта турган болсоңор, так, ва иннама ана надирун мубин. Бунун илими Алла дагы билет, мен дагы билем. Андай кеп эмес, Алла гана билет буну. Тек гана. Иннама дегени тек гана. Башка эч ким деген сөз. Тек гана бунун илими Алланын алдында. Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга буйрук берип атат. Мушриктер, кафырлар кыямат качан болот, ошону айтып кой тайынын деп айтканда, жана хашардын баары качан топтолот деп. Bundan murunqi ayatda va ilayhi tuhsharun deb aytpadikmi? Jana sizlar barыңар кабырдан тирилип чыгасыңар дагы Алланын алдына топтолуп барасыңар дегенбиz. Мына ошол хашар боюнча эми булар Мекке мушриктери, капырлары суроо коюп атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга качан болот деп. Ва якулуна мата хадал вa'd ин кунтум садиqin. Силер чынчылсыңарбы? Андай болсо айткыла. Ошол убада качан болот, кыямат качан болот деп. Алла Таала пайгамбарыбыздын өзүнө буйрук берип атат. Fa amarallahu ta'ala nabiyahu sallallahu aleyhi ve sellem ayyujibahum ala dalik bi qawlihi mınday dep жооп бергин деп Kul innamal ilmu indallah ay innal ilma bi ta'yini waqti qiyamis sa'a hada indallahi ta'ala wahdah la ya'lamu dhalika ghayruh. Bul hada nadiru qawlihi ta'ala. Bul degeni tuğandar aytıp koygun ey Muhammed, kıyamattın kaçan bolor ilimi bul Allah'ın aldında. Kaçan bolor. Allah Teala жалгыз Allah'ın aldında. Andan başka hiç kim bilbeyt.
жана бул башка Кур'ан-ы Каримде мындай да аяттар бар да туугандар. Яс'алукан насу анис-саа. Алла Таала айтат: "Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сенен адамдар сурашат кыямат боюнча. Кыямат боюнча сурашат. Качан болот депчи? Кул айтып койгон сен мындай деп: Иннама илмуха индаллах. Кыяматтын илими качан болоору тек гана Алланын алдында жалгыз Алла гана билет. Жалгыз Алла гана билет. Алладан башканы эч ким билбейт. Ва ма юдрика ла'алла саата такуну карибан. Мүмкүн бул кыямат жакындап калышы мүмкүн. Кыяматтын белгилери, кыямат кандай болоорун абалдарын пайгамбарыбыз баяндап берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалам аввалин, ахирин дердин илимдерин берген. Бардык пайгамбарлардан көп илим берген. Бардык калай калктан көп илим берген. Гайыптын илимдерин берген. Бир Алла субханаху ва таала канча пайгамбарыбызга илим берсе, ошончо гана билет деп ишениш керек мусулман адам. Гайыптын илимин билгенде Алла Таалага эко тең дебеш керек. Алла Таалага эч качан теңебеш керек. Алла Таала эң көп гайыптын илимин биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга берген. Бунун мааниси Алла Таала мен гайыптын илимин билүүдө тең деп койсо болбойт туугандар. Бул чоң ката болуп калат. Бардык махлуктан жогору, Алла субханаху ва тааладан төмөн. Бардык калай калктан Алла Таалам пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга ушунчалык көп илим берген. Бирөө кээ-бирлер аша чаап ушул жерден дем пайгамбарыбызга Алла Таала бардык нерсенин ушун илимин бардыгын берип салгандагы эко тең деп коет да. Аллага теңдештирген туугандар ширк болуп калат, ширкке жакын болуп калат, ширкке аралаш болуп калат. Этияттаныш керек. Ошон үчүн Алла Таала өзүнүн затында дагы, бир дагы сыпатында дагы шериги жок. Затында дагы шериги жок, сыпаттарында дагы шериги жок. Илиминде шерик жок, гайыптын илиминде шерик жок, кудуретинде шерик жок, жаратуусунда шерик жок, ырыскы берүүсүндө шерик жок. Жараткан Алла Таала затында дагы, ибадатка лайыктуу болуусунда дагы, бардык сыпаттарында ал жалгыз зат, шериги жок зат, окшошу жок зат. Жараткан Алла махлукка окшош эмес туугандар. Ошон үчүн биздин мусулман адамдын ишеними ушундай болуш керек. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах туугандар. Пайгамбарыбыздын мартабасы, пайгамбарыбыздын илими, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям макамы бардык махлуктан жогору, бийик, бирок Алла Таалага тең деп койбо да. Тең деп койбо. Кур'ан-ы Каримде башка жерде дагы айтат: Илайхи юрадду илмус-саа. Аллага гана кайтат кыямат күндүн илими. Башка эч кимге кайтпайт муну. Бунун жалгыз Алла Таала гана билет дейт. Яс'алунака анис-саа айяна мурсаха. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сенен сурашат, кыямат күнү качан болот? Айткын: Кул иннама илмуха инда Робби. Мен Роббумдун алдында тек гана анын илими. Кыяматтын качан болуусун мен Роббум гана билет. Жалгыз мен Роббум гана билет. Ла южаллиха ли вактиха илля хуа. Кур'ан-ы Каримдин аяты. Аны Алла Таала эч кимге ачпайт, эч кимге көрсөтпөйт, эч кимге билдирбейт өзүнөн башка. Жараткан Алла Таала гана билет кыямат күн качан болот дегенди. Стакулат фис самават вал ард ла та'тикум илля багта. Албетте бул тамаша эмес, жер асманга кандай оор келе турган. Кыямат күн капысынан келет. Капысынан келет. Капысынан келет. Бир сахаба келип пайгамбарыбыздан айтты да: "Мата саа" деп сурады. Кыямат качан болот деди эле. Качан? 10 жылдан кийинби, 100 жылдан кийинби? Качан болот? 1000 жылдан кийинби? Качан болот? 10.000 жылдан кийинби? Качан болот? Суроо ушундай эле, качан болот? Пайгамбарыбыз ага мындай деп жооп берди: "Ма а'датта лаха." Сен кыямат күнүсү качан болот деп сурап атасың, эмне даярдык кылдың? Кыямат күнгө эмне даярдык көрдүң деп. Качан болоруңду Алла эле билет. Жобро сен даярдыгың эмне? Ал айтты: "Эч кандай деле даярдыгым деле жок. Көп намаз, орозо, кайрымдуулугум деле көп эмес. Алла нечисин жакшы көрөм" деди. Ушул бар. Пайгамбар ошондой айткан да: "Ал мар'у ма ман ахаб."
адам кимди жакшы көрсө ошо менен бирге болот депчи. Ошол хадисте дагы туугандар пайгамбарыбыз качан болот дегенде Алла айткан жок. Алла субханаху ва таала гана билет. Бирок Алла таала кыямат күнүнүн жакындаганы боюнча кабар берди да өзүнүн сөзүндө Кур'ан-ы Каримде иqtarabati saatu wa shaqqal qamar. Кыямат күнү жакындады. Жана ай жарылды дейт. Ай жарылды дегени ай бөлүндү да. Бул аят Меккеде түшкөн. Мекке мушриктери пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип, сиз эгерде чыныгы пайгамбар болсоңуз, ошого далалат кыла турган, ошого кепилдик бере турган бир белги көрсөтпөйсүзбү? Я. Ошону эгер пайгамбарыбыз көрсөтө турган болсо, алар ыйман келтиребиз деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам макул деди мына. Кийин айды эки бөлүп көрсөткөндө жерден туруп Алла пайгамбарыбыз айды экиге бөлүп койгон. Алла тааланын буйругу менен ай барго экиге бөлүнгөн ай. Бирок алардын азы ыйман келтирди, көпчүлүгү каршылык кылып, бул укмуш сыйкырчы экен деп айтты да. Тооба кыл деме. Нар жагындан жүрөгүндө болбосо кыйын экен да. Пайгамбарыбызды жалганчы деп айта албайт эле эмне үчүн? 40 жыл эч кимди алдаган эмес да. Жинди деп айта албайт эле эмне үчүн? Мындай акылдуу киши жок эле, азыр баары билет эле да. Буну шаир, акын деп айта албайт эле эмне үчүн? Себеп дегенде бул акын эмес, бирөөдөн үйрөнгөн эмес, бирөөдөн окуган эмес. Не деп айтсак деп ойлонуп туруп, сыйкырчы десек жарашат экен, ушуну сыйкырчы дей берейли деп анан чыгышты да. Субханаллах. Бухариде, Муслимде риваят келет туугандар. Анас разияллаху анхудан Мекке эли, ошо Меккеде жашаган Мекке мушриктери пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан ушундай бир белги сурады. Жөнөкөй дагы белги эмес, көзгө көрүнө турган белги. Биз өзүбүздүн көзүбүз менен көрөлүчү. Ушу сен чыныгы пайгамбар болсоң, бир Кудай бар деп атасың, башка Кудай жок деп атасың, ошого бир гана бир далилиң барбы? Бир көрсөтчү, бир аламат, бир белгиңди, бир далили барбы деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам фаарахум ал-камар шиккатайн. Пайгамбарыбыз айды эки жарылып, эки жай бөлүнгөнүн көрсөтүп койду. Айтат: "Хатта рау Хира байнахума", Хира үңкүрү, Хира тоосу, нур тоосу барго, ошол көрүштү дейт. Ошонун экөөнүн ортосунда ай өзү мындай эле отурат да. Экиге бөлүнгөндө ортосунан тоону көргөнгө чейин бар. Тоонун бул жагында bir bölügü, toğunun bul jagында bir bölügü, ekönün ortasında mınaki nur too jayгашкан Hira үңкүрү турат. Мынанчалыкка чейин. Бири-бири менен өтө узак, кичине эле бөлүнүп, анча-мынча көрүнүп, бөлүнтүрү, бөлүнбөптүрү деп андай эмес. Кичине көзү бар адамдын бардыгы көргөн. Айдын экиге бөлүнүп калганы. Болгондо дагы бир аз эле эмес, совсем узакта. Бул жакта жарымы, бул жакта жарымы. Ортосунда Хира үңкүрү, тоосун көрүп атышат дейт. Кээ бир риваяттарда келет, пайгамбар ошондо ишхаду, мына күбө болгула деп айткан. Мына күбө болгула деп көргөндөчү. Ва фи риваяти ли асхаби сунан, асхаби сунанда Тирмизи, Абу Дауд, Ибн Мажа, Манасаилерде иншаққал камар ала ахди Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыздын доорунда ай экиге бөлүнгөн. Фақалат Курайш ошондо айткан: "Хада сихру ибни Аби Кабша." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Абу Кабшанын баласы деп айтышат эле. Ошонун сыйкыры деп айтты да, экиге бөлүнгөндөн кийин. Фақала ражул, бир киши келди да айтты: "Интадиру ма яатикум бихи суфар." Мындай кылайлы, меккеликтер, кичине күтө турбайлы, мусафирлар келсин. Ошол убакта кервенге, Меккеден ары чыгып кеткен кервенге, сапарга чыгып кеткен дагы адамдар бар эле, ошолор келсин деди да. Мейли, алар болсо кан яркабуна биллейл, алар түндөсү улоого минишет экен. Фа инна Мухаммадан ла ястати аясхара нас куллахум. Алар айтышат да, меккеликтерди Мухаммад сыйкырлап коюшу мүмкүн. Бирок сапарда жүргөндөрдү сыйкырлай албайт да. Ошолордон сурайлычы, айды көрүштүбү же көрбөдүбү? Бөлүнгөнүнчү. Кийин фажаа суфар фа ахбарухум бизалик.
ахбарахум ас-суфар би аннахум раау залика фи тилка лейла. Пайгамбарыбыз ошол айды экиге бөлгөн күнү, түнү, то есть түнү ошол мусафирлар да ошол жактан көрүптүр да. Сапарында көрүшкөн да. Меккеде эмес, алар көбүнчө Шам мамлекетке, Йеменге сапарга чыгышат эле. Ошол жакта көрүп атышпайбы? Меккеде го, Меккеде бардыгына көрдү булар. Ушуларды эми сыйкырлап койду дей турган болсоң, анан тияктагыларды кандай ал? Мына көрүштү. Ва аянул камар кад иншакка нисфайн. Өз көздөрү менен көрүштү, айды экиге бөлүнгөнү. Аби Нуайм риваятында Ибн Аббас разияллаху анхумадан келет. Санадидул мушрикин ва утатухум. Булар мушриктердин менмин деген атка минерлери, алардын башчылары Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келишет, айтышат: "Ин кунта садикан фашукка лана хадан камар." Эгер сен чын пайгамбар болсоң, айтып аткан сөзүңдө чынчыл болсоң, анда бул айды бизге эки бөлүп көрсөт дейт да. Талапты караңыз. Жердеги бир нерсени талап кылган жок. Алар дагы пайгамбарыбызга айтып атат: "Эгерде сен чыныгы пайгамбар болсоң, мына асманда колуң тийбей турган, колуң жетпей турган, кыйкырык үнүң жетпей турган, ошо асмандагы мына айды экиге бөлүп койчу. Көрсөтчү бизге" деп келди да булар. Ибн Аббас разияллаху анхума ошол аттарынан бери айткан кимдер, Курайштын атка минерлери кимдер келген экен? Мушриктерден. Фақала лахум Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам: "Ин фаалту залика ту'мину." Мындай деп айтты пайгамбарыбыз: "Эгер мен ушуну кылып берсем, айды экиге бөлүп көрсөтүп берсем, иманга келесиңерби?" деди. "Иман келтиресиңерби? Бир Аллага, Алладан башка Кудай жок деп, жана мага Алланын элчиси пайгамбары Мухаммад алейхиссалам деп иманга келтиресиңерби?" Калу куллухум наам. Ошо келгендердин баары айтышты: "Ооба" деди. "Эгерде сен асмандагы айды экиге бөлүп берип көрсөтө турган болсоң, биз иман келтиребиз" деди. Ва канат тилка лейла лейлатул бадр. Ошол түнчү 14 күндүк түн экен да айдыкычы. 14 күн, 15 күндү толуп калат го, ушуну Бадыр деп коет арабтар. Биринчи ай көрүнөт го, буну Хилал деп коет. Арабтарда айдын аттары бар. Жаңыргандагы аты ошону Хилал деп коет. Макулбу? Ал эми барып толот 1 2 3 4 5 деп 10 15 14 15 күн болуп калганда уже ай толук болуп калат го. Ошону Бадыр деп коет. Ошол түнү, ошо булар сурап келгенде түнү, мындай Бадыр түнү болчу дейт. Мындайча айтканда ай толук болчу да. Ай жарты болуп, тияк боло турган андай эмес, толук болчу. Фасаала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам Раббаху азза ва жал ю'тияху масаалуху. Пайгамбарыбыз дуа кылды Алла таалага. О жараткан Алла, мына Мекке мушриктери, аттуу баштоолары келип алыптыр. Иман келтиребиз деп атышат. Эгерде айды экиге бөлүп көрсөтүп берсең, я Алла, ушулардын сураганын берчи деп сурады да. Дуа кылды да пайгамбарыбыз. Бөлүп берчи депчи, айдычы. Фасарул камар нисфайн мутабаидайн. Алла субханаху ва таала экиге бөлүп көрсөтүп койду, айдычы. Пайгамбарыбыздын суранганын Алла таалам дуасын кабыл кылып туруп, айды экиге бөлүп көрсөтүп койду да. Фажаала саллаллаху алейхи ва саллам юнади бихим ишхаду. Пайгамбарыбыз аларды чакыра баштады. Бергеле. Карагыла. Ай экиге бөлүнгөнү. Күбө болгула. Карагыла, күбө болгула. Ва кад шахада залика асхабун наби саллаллаху алейхи ва саллам ва аяна залика жамун кабир мин куффари Курайш. Ушулардын бардыгы сахабалар да көрүштү. Мекке мушриктеринин бардыгы себептегенде алар өздөрү сурашканда, айды экиге бөлүп көрсөтүп бер, биз иман келтиребиз, эгерде сен чынчыл пайгамбар болсоң депчи. Алардын бардыгы көрүштү, өз көздөрү менен көрүштү, бардыгы топтолгон боюнча көрүштү бардыгы. Бирок субханалла айтышты, булар биз иман келтирбейбиз деп, карачы. Ар жагында жүрөгүндө болбосо кыйын экен да. Ушул айды экиге бөлүп коюу мужизасы Кур'ан-ы Каримде кыямат жакындады, ай экиге бөлүндү деген аят бар да. Кур'ан-ы Каримде вақтарабати саату ван шаққал камар дейт. Кыямат жакындап калды, жана ай экиге бөлүндү. Демек, ай экиге бөлүнгөнүнө ишенип өз көзүң менен көргөнүңдөн кийин кыяматтын болуусуна дагы ишенип койгула деген сөз. Мынакей, кыяматтын болуусу ал анык.
айдын екіге жарылғаны анық болып көрдіңдер. Бұға дағы мынаке. Мына ошолар пайғамбарыбыздың саллаллаху алейхи ва салламдың чыныгы пайғамбар екеніне мужиза, күбөлүк бере турган мына мужиза. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا. Қараңызшы, бұлар не деп атады? Айды екіге бөлінсе дағы, бұлар қандай ғана Алла Тағаланың белгісін көрбесін жүз үйірішеді. Жана айтышады. Не деп айтышады? Бұл байырғы мұрдатан келатқан әлі сыйқырда деп жалғанға шығарышты туғандар. Ла илаха илlallah. Демек туғандар, бұл айдың бөлінгөнүндө биринчиден жараткан Алла субханаху ва таалага жалғыз жана бар екеніне дәлел. Бұл ай ушу бөлініп атқандан кейін, жарылып атқандан кейін, ертеге жоқ болып кетиши анық. Ошон үчүн айга сыйынба. Күнүң деле ал деле толкунуп кетет, алда жоктон бар болгон. Бұл ай менен күн, жер менен асманды жаратканга сыйын. Жараткан Алла Таала ал жалгыз. Мына ачык айкын бул жердеги далилдер тугандар. Анна саата хия хаккун. Bundan maksat ушул, кыямат бул акыйкат, сөзсүз боло турган нерсе. Ал эми бул махлуктар сыйынганга ылайыктуу эмес, бул талканана турган, жоголо турган, өчө турган, жок боло турган нерселер. Куранда айтат Алла Таала: "Идас-самаун фатарат." Асман жарылганда. Асман жарылат экен да. Көрүп турабызбы асманды? "Ва идал-кавакибу интатарат." Мынау жылдыздар, планеталар талқаланып түсет екен. Қияматтың белгілерін Алла баяндап беріп отады. Мына тоолор бар ғой, қанша салмақты ортолар. Бұлар қалқып қалады бұлыттай болып. Бұлыттай болып қалып қалады бұлар. Ва идан қубуру бу'сират. Ана қабырлардың ішінен қанша қабырдың ішінде жатқан болса бардығы тіріліп шығады да, барды көтеріліп шығады барды. Алимат нафсум ма қаддамат ва ахарат. Ошонда әрі бір пенде білет, емне алдыға жіберген, арқаға таштаған, емне қылғанын, қылбағанын, бардығын, алхамдулилля, бұлардың білішеді. Аллаху халиқу күлли шей, ва хуа аля күлли шей вакил. Алла Таала әрбір нәрсені жаратушысы, жана әрбір нәрсеге Алла Таала өзі өкіл. Құран-ы Кәрімде Алла субханаху ва таала мындай дейді туғандар: فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Силердин кыямат күнү капысынан келерин күтүп отурасыңар. Чындыгында кыяматтын белгилери келди го силерге. Кыяматтын улуу белгилеринин бири пайгамбарыбыздын келүүсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям акыркы пайгамбар болуп келүүсү кыяматтын биринчи чоң белгиси тугандар. Кыямат болорына. Себептигине bundan кейін пайгамбар келбейт. Курандан кейін башка китеп түшпейт. Бул Мухаммад алейхиссалам үммөтү акыркы үммөт. Пайгамбар келбейт. Иса пайгамбар келтирип, өзүнүн пайгамбарчылыгын жүргүзбейт тугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Куранын, пайгамбардын шариятын жүргүзөт ал. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам келгени Хасан Басри рахматуллаху алейхи айтат: "Фақад жаа ашратуха." Чындыгында кыяматтын белгилери келген. Мына ушул боюнча Хасан Басри рахматуллаху алейхи айтат: "Би'сату саййидина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мин ашрати саа." Пайгамбарыбыздын жиберилүүсү кыямат күнүнүн белгилеринин бири. Бухари Муслимде Сахл ибн Саад разияллаху анхудан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Буисту ана ва саату кахатайн ва ашара би исбаихи ас-сабаба валлати талиха." Пайгамбар айткан экен: "Кыямат күн менен мен чогуу жиберилдик, мындай деп эки манжасын сөөмөйү менен ортоңку манжасын бир кылып көрсөткөн экен." Пайгамбарыбыз айтып атат: "Кыямат экөөбүз чогуу жиберилдик" дейт. Ушундай жакын жиберилдик дейт. Кыямат менен пайгамбарыбыз өзү эки сөөмөйүн көрсөтүп туруп, то есть сөөмөйү менен ортоңку манжасын, эки манжасын көрсөтүп туруп айтып атат: "Буисту ва саату буисту ана ва саату кахатайн." Мына ушундай деп. Ла илаха илlallah. Демек, бул жерде Алла субханаху ва таала пайгамбарыбызга айтып атканы,
Кул иннамал илму индаллах ва иннама ана надирун мубин. Айтқын ей Мұхаммад, қияматтың илими тек қана жалғыз Алланың алдында. Әлбетте мен надир, қорқытушумын. Қорқыныштуу нәрселерден қорқытушумын. Жөнөкөй нәрседен емес. Қату азаптан, қордой тұрған азаптан, жан чыдағыз азаптан, түбөлүктүү даими азаптан, Алланың қарынан. Ошондойдон коркутуучуну жөнө назир дейт. Назир деп тугандар жөн эле коркутуу эмес, мээримдүүлүк менен коркутканды дагы айтат. Мээримдүүлүк менен мындайда эне баласынчы ой, ана очокко жакындаба балам деп коркутат да. Тандырга түшүп каласың, бери тур балам деп коркутат да. Жолго чыгып кетпе, машина тебелеп кетет деп коркутат да. Чудасыздарбы? Я. Же болбосо да кандай нерседен ал жака барба, жылан бар деп коркутат. Же болбосо чок бар, же чаян бар деп коркутат. Ошо коркутканычы тигини жек көрүп, жаман көрүп коркутпайт. Жүрөгүндөгү боорукерлик райымы менен коркутат. Пайгамбар коркутканда дагы үммөтүн ушундай райымы менен коркутат. Түшүнүктүбү? Бир болот го коркутуч деп. Андай эмес. Пайгамбарлардын бардыгы башир, надир, мубашширин, мунзирин. Пайгамбарлардын бардыгы кушкабар берүүчү жана коркутуучу болуп жиберилген да. Кушкабар берүүчү кандай? Ким Аллага баш ийип жашаса, кушкабарлуу болсун. Эмненин кушкабары? Дүйнөдөгү бактылуулук, кабырдагы нурлуу, ахиретте жүзү жарык, түбөлүктүү бейиштин коногу кушкабар. Экинчиси, пайгамбарлар коркутат. Эмнеден? Ким Аллага баш ийбесе, дүйнөдө бактысыздык, кабыры караңгылык, ахиретте шермендечилик, түбөлүктүү дозоктун оту коркутат. Ар бир пайгамбар башир жана надир. Аллага баш ийгендерге аларга кушкабар айтат, Алла Таалага тоң моюндук кылгандарга аларды коркутат. Эмне үчүн коркутат? Тоң моюндукту ташта, ширкти ташта, күнөөнү ташта, зулумдукту ташта, капырлыкты ташта, жамандыкты ташта, арамдыкты ташта. Ошон үчүн эле. Ошого райым кыл. Мынакей тугандар, бул жерде дагы айтып атканы ва иннама ана надирун мубин. Бул жерде Кур'ан-ы Каримде көп жерде келет пайгамбарыбыз надир деген сыпаты бар. Надир деген сыпаты ошол коркутуучу деген сөз да. Кул я айюханнас. Алла Таала айтат, айткын ей Мухаммад. Эмне деп? Эй адамдар, иннама ана лакум надирун мубин. Мен силерге надирун мубин коркутуучумун. Силерди коркутуучумун. Жана силерге ачык айкын баяндоочумун. Ва кул инни ана надирун мубин. Айткын, мен кыла турган ишим өзү Алла Тааланын азабынан коркутуп, силерге ачык айкын ак жолду баяндап берүү мына. Менин кыла турган ишим ушул. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын тугандар улуу максаты. Демек пайгамбарыбыз келип адам баласын арам нерселерден, зулумдуктан токтотуу үчүн Алланын азабын айтып коркутат. Эгерде ушууда токтобой кетсеңер, өзүңөрдү көргүлө, өзүңөрдүн бактыңарга балта чабасыңар, дүйнөңөр да курuyт, акырыңер да курuyт деп айтуусу. Кур'ан айтат: "Ин хуа илля надирун лакум байна ядай адабин шадид." Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам катуу азаптын алдында силерди коркутат. Тек гана иши ушул дейт. Пайгамбарыбызга Алла субханаху ва таала "Ва андир аширатакал акрабин" өзүңдүн жакын туугандарыңды биринчи коркут деген да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам биринчи өзүнүн эң жакын туугандарын топтоп, Сафа деген тоодо өзүнүн урууларын, аталарын туугандары, ошолордун абаларын бардыгын топтоп, ошол жерде анан айтканын. Эй, мен силерге араңарда кандай адаммын? Пайгамбарыбыз өмүрүндө алдаган эмес да. Бардыгы сыйлаган, урматтаган, чынчыл, аманаткөй, адилеттүү, эң акылдуу. Аларга айтканда, мен силерге эгерде айта турган болсом, мына тоонун артында душманыңар чоң аскери, курал жарагы менен даяр болуп силерге кол салат деп айтсам, менин сөзүмдү тастыктайсыңарбы дегенде, ооба, сенин эч бир өмүрүбүздө сенин бир жалган сөз айтканың уккан эмеспиз деп моюнгандашканда. Анан айткан, силер бир ла илаха иллаллах дегиле, болбосо Алла Тааланын азабы катуу депчи.
Анан ошол жерде Абу Лахаб айтканда, сен колуң чиригир, ушун үчүн бизди чакырдың беле депчи. Таббат яда Аби Лахаби ва таб. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде аят түшүрдү. Абу Лахабтын колу чирисин ал. Сеники эмес эле деп. Болосо өзүнүн атасынын бир туугандары булар. Кандай деген жакын туугандарынын биринчи пайгамбарыбыз ва андир аширатакал муқаррабин, сен акрабин, сен биринчи эң жакын туугандарыңды ошол жерден башла деп. Bundan bizge bir ereje çıgat, tuğan biz özümüzdün, üyümüzdün, jakındarыбыздан башташыбыз керек экен даватты. Неге де булар угуп калса, алхамдулилlah жакшы, укпай калса ошол ойдон өткү жок, башка адамдар деле бар. Пайгамбарыбыз ошол өзүнүн жакын туугандары менен эле токтоп калган жок. Бүткүл ааламга машаалла бардыгына даватын баштай берди. Надирул мубин, пайгамбарыбыз коркутуучу, мубин ачык айкын баяндоочу. Эмнени десе, пенделерге дүниедегі жақшы нерселердің бардығын ачык айкын баяндаган, жана бардык жаман нерседен эскерткен. Кайсы нерсе Алла Таалаганын азабына жакындата турган болсо, ошондон коркуткан, эскерткен. Жана кайсы нерсе бейишке жакындата турган болсо, дүние ахиреттин бактылыгына жеткире турган болсо, аны баяндаган, жанага кызыктырган, ага жолдогон. Ошону бекем кармаганга буйрук берген, насаатын айткан, жана ошол эле кезде эскертип турган дейт. Мына Наздирул мубин деп мааниси ушул туугандар. Көрбөйсүзбү? Ачык айкын эмнени баяндаптыр? Сиздерге, биздерге, бүткүл адамзатка эмне жакшылык болсо, дүние ахиретте кандай бактылуулук, оңолуу болсо, ошонун бардыгын баяндаган. Бардыгын айтып берген. Насаатын бардыгын айткан, жолдомосун бардыгын айткан туугандар. Макулбу? Багытын бардыгын көрсөткөн. Эми дүние ахиретте бизге кайсы нерсе зыян болсо, бактысыздыкка алып барса, ошол нерседен пайгамбарыбыз эскерткен, коркуткан. Аллага жакындата турган, бейишке жакындата турган бардык нерсени баяндаган. Жакшылыктардын дозокко жеткире турган, Алланын наразычылыгына жеткире турган, ошого жакындата турган бардык арам нерсе, жаман нерселерден пайгамбарыбыз эскерткен. Себеп дегенде пайгамбарыбызчы мындай да туугандар. Ан-набию аула бил муъминин мин анфусихим ва азважуху уммахатухум. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам момундарга өздөрүнүн жанынан дагы боорукерирээк, өздөрүнүн жанынан дагы ырайымдуураак. Мисалы сиз өзүңүздүн жаныңызга канча ырайымдуусуз, өзүңүздүн жаныңызга канча боорукерсиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам андан дагы боорукер, андан дагы ырайымдуу да, момундардын барына. Ал эми пайгамбарыбыздын жубайлары, момундардын энелери. Мына аят бар бул туурасында. Ибн Масуд разияллаху анху айтат. Пайгамбарыбыз мындай деген экен: "Лейса мин амалин юқаррибу минал жанна илля вақад амартукум бихи, ва ла амалин юқаррибу минан нар илля вақад нахайтукум анху." Ай, пайгамбарыбыз бейишке жакындата турган ар бир амалга буйрук берген. Жана дозокко жакындата турган ар бир амалдан тыюу салган. Ушундай деп чечмелеген экен. Бейишке жакындата турган, демек пайгамбарыбыз эмнени бизге буйрук берсе, ал бейишке жакындатат. Пайгамбарыбыз бизди эмнеден тыюу салса, туугандар, ал дозокко жакындатат. Ошон үчүн аны кылба деген сөз да. Албетте бирөөңөрдүн да ырыскыңар кечикпейт. Жабраил алейхиссалам менин жүрөгүмө салды дейт. Ырыскысын толук жемейинче бир дагы адам бул дүйнөдөн чыгып кетпейт. Ошондуктан эй инсандар, Алладан корккула, адал ырыскы талап кылгыла. Эгерде бирөөңөр ырыскы талап кыла турган болсоңор, күнөө менен талап кылбагыла деди. Демек күнөө жолу менен ырыскы издебегиле, күнөө жолу менен өзүңөрдү, үй бүлөңөрдү бакпагыла. Адал ырыскы менен бир да пенде өзүнүн ырыскысын толук жемейинче бу дүйнөдөн кетпейт. Ошондуктан пайгамбарыбыздын бир риваятында да кирет да мындай да. Ала иннан нафса лан тамута хатта тастакмила ризкаха. Кабардар, кулак салуу кыла. Ала иннан нафса лан тамута. Эч бир жан эч качан өлбөйт, өзүнүн ырыскысын толук жемейинче. Лан тамута хатта тастакмила ризкаха.
Ваттақулла, ошондуктан Алладан корккула дагы. Ва ажмилу фит талаб, рызкы издегенде чырайлуу жол менен издегиле, мындайча айтканда адал жол менен, шарияттагы буйрук берген жол менен. Ва таваккалу алей, Аллага таваккел кылгыла. Фа инналлаха юхиббул мутаваккилин, анткени Алла таваккел кылуучуларды жакшы көрөт. Бир жакшы ойлонуп туруп адал рызкыга жол таптыңызбы? Болду. Аллага таваккел кылыңыз дагы. Берет биздин сөз менен айтканда. Аллага таваккел кылың ишиңизде. Главный биринчи сиз адалбы, адал эмеспи ошону аныктап коюңуз. Ушу сиз таба турган, акча таба турган жол адалбы же адал эмеспи? Казино эмеспи? Процент эмеспи? Уурулук эмеспи? Арам эмеспи же? Ушуну аныктап коюңуз кандай? Андан кийин жакшы топторуп, акылыңыз топтоп туруп, адал рызык топтодуңузбу жолго? Бисмилла. Шариятка ылайыктуу болгондон кийин Аллага таваккел кылып кете бериңиз. Кудай кааласа Алла Таала сизди эч качан таштабайт, ишиңизди оңунан чыгарып, рызкыңызда берекесин берет. Субханаллах. Демек, тугандар, мына жердеги ар бир мусулман рызкынын себептеринде издөөдө адал жол менен издеш керек. Арам жолдордон узак болуш керек. Адамдарды мал мүлкүн туура эмес жол менен жебеш керек. Себеп Алла Таала эртеге бендесин өзү эсептөөчү, өзү жаза берүүчү. Имам Ахмад риваят келтирет, Абдулла ибн Унайс разияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мындай деп айтып жаткан уккан экен. Юхшарул ибад яуман кияма. Кыямат күнү адамдар тирилет. Яхшаруллаху нас яуман кияма. Кыямат күнү адамдарды Алла Таала тирилтет. Уратан, гурлан, бухман. Кандай тирилтет десе? Уратан, жылаңач. Кыямат күнү Алла Таала пенделерди жылаңач тирилтет. Иш кийим кийип, наски, шапка андай болбойт. Жылаңач. Гурлан дегени сүннөткө отургузулбаган. Сүннөткө отургузулбаган абалда тирилет. Кандай биринчи эненин ичинен чыктыңыз эле го? Точно ошондой боюнча. Ошондой боюнча тирилет. Анан бухман дегенде сахабалар сурашты. Кулна ва ма бухман. Бухман тирилет деген мааниси эмне дедиле? Пайгамбарыбыз айтты: "Лайса маахум шей." Анда эч нерсеси болбойт. Машинеңиздин күлүчү, кулагыңыздагы не деп коет эле кулакка таккан? Кулакка да? Шакек колго, кулакка? Сөйкө. Кулакка сөйкө, браслет, саат, баат. Эчтеке болбойт. Бир сом, бир тыйын дагы өзү менен болбойт экен да. Жылаңач, эч нерсеси жок, буюм-суюм немелери жок. Так, андан кийин сүннөткө отургузулган абалда тирилет. Анан Алла Таала не дейт деген? Алла Таала сумма юнадихим, пенделерге жар салат экен. Бисаутин ясмау ман бауда кама ясмау мин каруба. Ким жакын турса, узак турса айырмасы жок, бардыгы жакындан уккандай болот экен. Ана дайян дейт экен Алла Таала. Дайян. Эсеп алуучумун деген сөз. Мен эсеп алуучумун дейт. Анал малик, мен бадышамын дейт. Ла ямбагы ли ахад мин ахлин нар, дозоктукачы лайыктуу эмес, аядхулан нар, дозокко кирүүсү, валаху инда ахад мин ахлил жанна хаккун, бейишке кире турган бирөөсүндө акысы болуп туруп, хатта акуссаху минху, те мен анын акысын алып бергенге чейин. Маанисин угуңуз. Алла Таала айтып атат кыямат күнү. Не деп атат? Бардык адамзатты жылаңач, сүннөткө отургузулбаган, колунда эчтекеси жок, тирилтип туруп, ана дайян, мен эсеп алуучумун, ва анал малик, мен бадышамын дейт. Эми Алла Таала жар салат. Не деп? Дозокко уже чечилген, дозокко барат деген. Ошону дозокко киргизбейт экен. Эгерде бунун акысы бейиштиктин акысын болсо да, ошону алып бермейинче дозокко барбайт. Сен токтопту, сен ойлобо. Дозокко чечип койду, ошо ойдон эле дозокко кетип каласың. Токтопту, сен акыңды, эгерде бирөө ушул бейишке кире турган адамдардан акысы алып кеткен болсо, Алла ошонун акысын алып берет экен, анан дозокко киргизет экен. Эми бейишке кире турган адамды аны дагы бейишке киргизбейт.
акысын дозокко кире турган адамдын акысы болсо ошодон алып берип киргизет экен да. Бейиштиктерге, дозокторго акысы өзүнчө. Азыр бул хадисте бири-бирин айтып атат. Бул киши бейишке кирет. Бул киши дозокко кирет, мисалы. Ушу дозокко киргенди бул бейишке кире турган зулумдук кылып койгон да. Алла акысын алып берип анан киргизет да. Эми бул бейишке кирет. Бул дозокко кирет. Бул дозокко кирген бейишке киргенде зулумдук кылып койгон. Алла акысын алып берип анан бейишке киргизет да. Сөз түшүнүктүү болдубу? Мына хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп атат да. Угуңуз. Вала янбагы ли ахадин мин ахлил жанна айядхулал жанна ва ли ахадин мин ахлин нар индаху хаккун хатта акуссаху минху. Алла Таала айтат, мен өзүнүн акысын алып бермейинче дейт. Карачы. Кысас деп тургандар мынакей өчүн алып берет экен Алла Таала. Буну кысас деп коет, өчүн алып бергени. Кимге ким зулумдук кылган болсо, ошонун дагы өчүн алып бермейинче. Хатта латма дейт, уруп туруңуз. Жаакка чапкан болсо даже дейт. Эгерде бейиштикке кире турган киши, дозокко кире турган кишини жаакка урган болсо, Алла Таала ушунун акысын алып бергенден кийин анан киргизет. Даже жаакка чапкан болсо дейт. Жаакка чапкан болсо. Башкалары тиякта турсун, даже жаакка чапкан болсо дейт. Аллахым барыбызга афият берсин гана. Qala qulna kayfa wa innana na'ti uratan ghurlan buhman laysa ma'ana shay. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сахабалар айтты. О Аллахнын элчиси, кандай акысын алып берет деди да. Кандай акысын алып берет? Ал жерде баарыбыз жылаңач болсок, сүннөткө отургузулбаган абалда болсок, колубузда бир тыйын, бир нерсе жок болсо, кантип акысын алып берет дегенде пайгамбарыбыз айтты. Бил хасанат ва сайyiat. Сооптор жана күнөөлөр менен деди да. Ал жерде алмашуу доллар сом менен болбойт турган, алтын күмүш менен болбойт. Соопторуңу бересиң, акысын. Тигилердин күнөөсү сага берилет. Ошон үчүн бирөөнү алдаган болсоң, бирөөнү урган болсоң, бирөөгө жала жапкан болсоң, бирөөгө текеберлик кылган болсоң, көрө албастык кылган болсоң, кыскасы кандай гана зулумдукпу, кандай гана жамандыкпы кылсаң, ошонун баардыгын соопторуң алдыра бересиң. Эгерде сенде сооп жок болуп калса, тигинин күнөөсү сенин мойнуңа келе берет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты: "Бил хасанат ва сайyiat." Кыямат күнү акысы бериле турган, ал жакшылык менен жамандык, сооп менен, мынакей ошо күнөө менен гана эсептелинет деди.